Ассаламу алейкум, мұсылман бір тоғандар. Қандайсыздар, жақсысыздарбы? Аллах субхана ва тағала барыбыздың тұтқан арзуларыбызды Аллах қабыл қылған болсын. Аллах субхана ва тағаланың тауфиқи жана мүмкіншілігі менен ушул Рамазан айында ораза тұтып жатабыз. Ушул Рамазанда биздин мойнубуздагы милдет садака фитрди сөзсүз беришибиз керек. Бул биздин мойнубуздагы важип амал. Сөзсүз беришибиз керек. Ушул Рамазан бүтүп кеткиче ушул садака фитрди берип калышыбыз керек. Жана ушул садака фитрди кимдерге берген болбойт? Ата-энеге жана чоң ата, чоң энеге. Ата-эне, чоң ата, чоң энелерге бергенге болбойт. Жана өз балдарыңа жана неберелерге, уул, кыз, неберелерге бергенге болбойт. Жана жубайыңа, ер адам аялына жана аял күйөөсүнө бере албайт. Жана бай адамга бергенге болбойт. Ал бай адам нисабы бар, байлыгы көп адамга, нисапка жетиштүү, байлыгы жетиштүү адамга бергенге болбойт. Жана мусулман эмес кафир адамга бергенге болбойт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тукумуна, Хашим урусу, башкача айтканда Али, Аббас, Жафар тукумдарынан болгон адамдарга, ушуларга бергенге болбойт. Ата-энеге итак эле берип турушубуз керек. Садакасыз деле биз ата-энебизге, балдарыбызга аларды муктаж кылбай беришибиз керек. Ал эми кимдерге берсек болот? Бул кедей мусулманга, жакыр адамга жана муктаж адамга жана каржы бар адамга берсек жакшы болот. Дагы да медреселерге апарып берсек болот. Карыялар үйүнө, жетимдер канасына апарып берсек болот. Ошондой эле ушул эгерде бай адам боло турган болсо, мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Эгерде бай адам боло турган болсо, курмадан жана мейизден берсек жакшы болот. А эгерде пенсионер боло турган болсо, алар будайдан, арпадан берсе жакшы болот. Канчалык көп берсе турган болсок, ошончо көп сооп алабыз иншалла.